Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Дүйнө эли дүңгүрөп ушу 21-кылымда жол таппай өздөрү ойлоп чыккан мыйзамдар, куралдар, акыл менен ойлоп чыккан куралдар, каражаты, мыйзамдары адамзатка ажал азап алып келген кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берилет. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү 21-кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Ооба кыргыз ааламынан келген өкүл, далили ушу ааламдык дастандары, байланыштары. Ошондо улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо жерене жерит сөзү жел болот. Улуу кыргыз жаманга жакшы сөз айтып уютуп алат. Жаман сөздүн аягын жоюп салат. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса тыптыйпыл болуп чөйүлат деп көктөн шарт окулуп, ошо табыгы илим кыргыз элине түшкөн. Ошондо биз дүйнө элин боштондукка чыгарып, же жол көрсөтүп, же ушу касиетибиз менен башкарыш үчүн өзүбүз калыптанышыбыз керек ошол нерсеге. Мисалы, мугалим деле мектепке же институтка сабак өтүш үчүн аң сезими, ой жоруусу, көз карашы алардан бийик болуш керек да. Анын сыңарындай биздин дагы ушу далаалат кылып, ошо кыргыз журтуна түшүндүрөлү деп атканыбыздын себептеринин баары эле ушунда. Жаңы доордо эволюция доору бүт өткөн, эмоциядан чыгыш керек экен дагы, анан энергияга калыптанат экен. Ошондо бул мындайча түшүндүргөндө 21-кылымда адамдын могу турпаты, кыргызча же телосу өз оордун кызматын алмаштырат. Турпат энергия өткөргүч проводко айланат. Мындайча айтканда, ошол адам өзүнө көп нерсени сиңирип алат экен дагы, ушу аалам жердин огу болуп калат экен. Бул кандай деген түшүнүк? Бул жерде ушул трансформатор катары сүрөттөлөт. Трансформатор баягы 4 чоң кабель менен өзүнө сиңирип, анан майдалап, кайра айылга берет го. Ансыганда бул жерде дагы адам өзү бир чоң ок, же болбосо адам бир чоң өзү бир аалам. Адамдын керемет сыйкыр күчү өтө күчтүү. Адам ошол өзүн өзү тааныбай келген, же милдет кызматын аткара албай келген, билбей да келген. Ошондо эгер ошол энергия өткөргүч проводко өтпөсө, адамдын анатомиясында ар кандай оору пайда болот. Бул эми ошол мен сүйлөп аткан сөздүн баары эле ошол ааламдык байланыш, же болбосо ошол кайып байланыш деп түшүнсөк болот. Ошондо адамдын чыныгы оорду бул жаратуучулук, жаңы доордо. Бул жерде сыйынуу эмес, тетирсинче ошол баардык нерсени өзүнө сиңирип, анан жаратуу. Мына бүгүн сыртта аба ырайы бузулуп турат кыргыз жергесинде. Бул жерде так айтылат. Ар бир адам аалам жерге таасир этерин билип, мүнөзүн мээримдүүлүккө калыптансын. Жаңы цивилизация башталып атат. Ушу адам, же болбосо азыр мына кыргын кырсык болуп атат, өйдө сөмөн болуп атат, муну эми курал менен, же болбосо акча менен токтотуу мүмкүн эмес. Муну интеллигент деген сыяктуу адамдар чыгып, бир оюн айтып,
башын бириктирип диалог менен чечсе болот, же болбосо ошол адамдар бир багыт жол көрсөтсө болот. Мына ошол жол көрсөтүүчү кыргыз журту болуп атат. Ошол кезде адамдын ошо турпаты энергияны кабыл алыш үчүн, эски эмоциядан, эски түшүнүктөн чыгыш үчүн адамдын ошол психологиясы дагы эскиче жеке менчик эмес, жеке ырахатка эмес, жеке өзүмчүлдүккө эмес, ушул улуу мыйзамдын негизинде иштеш керек. Ушул адамдын психологиясы менен турпаты жуурулушканда гана адам чыныгы кызматын аткара алат. Же болбосо ошол ою менен, түшүнүгү менен, психологиясы менен ушул өзүн бош кой берип, мен ошол улуу энергиянын ээсимин деп мантраларды айтып, эски түшүнүгүн жоюп, адам деги эле бул жашоого бир кызматка буйрулаарын эстеп, доордун талабын, анын ичинен ушу кыргыз журтунун ордун билгенге ошол адамдын психологиясы ошондой түшүнүккө жеткенде гана ушул адамдын чыныгы орду кызматын аткара алат экен. Ошондо мына Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашоо. Мисалы эми жараткан Кудай деп түшүнөбүз, же болбосо кудуреттүү Кудай дейбиз. Ошонун баары эле Кудайдан буйрулуп атат деген бизде түшүнүк бар го. Ошо сыяктуу эми bizlerde Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашоо бул ар бир инсандын чоң кызматка которулуусу. Мисалы өспүрүм болуп ата энебиздин көзүн карап жүргөн болсок, ошолордун айтканын угуп, үйлөнүп, жайланып, акты караны таанып, андан кийин өзүбүз ошо аталык, энелик орунга отуруп, жаратып, жазап ансагандай bizlerde дагы ошол мурун аял эркек же болбосо ак кара деген түшүнүктө гана жүрсөк, эми ошондон аттап өтүп туруп, анан ой менен жаратуучу талабы турат. Ошондо ааламдын тагдырын, адамзаттын тагдырын, табияттын тагдырын ойлонуп жаратуу алы менен адам рахаттанат экен жаңы доордо. Ошондо бул кандай дегенде, мына жанагы ар бир адамдын ою, мүнөзү жаңы цивилизацияга, жаңы доорго, могу табиятка таасир этээрин билишибиз керек. Ошондо мына кече жакында Чыңгыз хан киносунда дагы көрсөтүп атпайбы, мындай өтө табиятка жакын эл экенин. Анан ошондо баягы асмандан чарт этип чагылган тарт этсе издеп атат. Ким ошо көк асмандын, чексиз көк асмандын, тынч көк асмандын мыйзамын бузду деп. Ошондо бир суу жээгинде бирөө кийимин жууп аткан тура, бир жоокер. Анан ошону жазалап алып келип атат. Карасаңыз, эми ошол чындап эле адам, табият, аалам үчөө киндиктеш экени билинип турат. Ошондо жана биз айткандай кыш адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болуп атат. Ошондо биз мүнөзүбүздү мээримдүүлүккө өткөрүп, ошо мээримдүүлүккө өтүп, адамдын оюна карап аалам жер айланаарын билип, деги эле ошо табият, адам, аалам киндиктеш экенин билиш үчүн ошондо ошо психологиябызды, анан анатомиябызды ошо өздөштүрүп, анан ошондо оюбуз менен жаратуучулукка өтөт экен. Эми ошондо бай атаң Кудайың дегендей, энең умайың дегендей, сиз мээримдүү болсоңуз, көңүлүңүз көтөрүңкү болсо, табиятка көз карашыңыз, бай чөптү жулба, көзгө зыян. Анын да кесири бар. Жөн эле жерди чукуй бербе, кумурсканын уягын бузба, анын да убал сообу бар. Эшикте иттин ээси бар. Ошо сыяктуу баардык нерсе жаны, көзгө көрүнгөн нерсе, көзгө көрүнбөгөн нерсенин баарынын бир жаны, ал да бир ошо Кудайдын буйругу менен жаралганын сезип таттуу мамиледе болгондон ушул дүйнөдө бир тынчтык болот экен да. Мына ошол кезде ошол адам ошол ою менен жаратуучулукка өтөт. Анан ошол убакта эмне кылыш керек? Эскичиликтен чыгып жаңычылыкка өтүш үчүн. Же болбосо ушул биздин сүйлөп аткан сөздүн баары эле ушул кара куш мээ толук иштеш үчүн. Ушу 21-кылымда адамдын кара куш мээси толук ишке түшөт экен. Ал мээ толук иштеш үчүн ушул улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек экен.
Мына ошол эски түшүнүктө жашагандыктан же болбосо ушу материалдык мирге берилип алгандыктан атасы баласы менен соттошуп, үйдө бир ажырым болуп, материалдык мир үчүн ушул болот. Ошол биз көз карашка же пас түшүнүккө же жеке менчикке же аң сезимибиз айбанча өнүгүп калгандан анан ушул таасир берип атат. Анан биз өткөндө да айтып өттүк, ушул адамдын эң жаман сыпаты бүгүнкү күндөгү мейли ошо тезеги сөөгү жерди кирдетсе дагы эң жаманы ою, сөзү, көзү ошо аалам жерди адамзатты кирдетип атыптыр деп. Мисалы бир оозу менен ушак айтып койду. Же болбосо ошо жан дүйнөсүнүн жардылыгынан бир сөз сүйлөп койду. Же эмоциясы менен бир нерсени жасап койду. Кайра ошол эки үй бүлөгө, эки мамлекетке, эки айылга бир жаман таасир, кудасы өкө карама каршылык алып келип таасир тийгизип атпайбы? Ошон үчүн жана кыргызда макал ошол да. Өтүгү жаман төрдү булгайт, оозу жаман элди булгайт деп. Мына ошентип отурган ушул кезде эмне кылыш керек? Жаратуучу мантраларды. Мантра деген сөз эми ушу самап, эңсеп айтуу. Тилек эмес, бул же болбосо сыйынуу эмес, тетирсинче самап айтуу. Мисалы, мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Мына ушу эскиден чыгыш үчүн. Сен мен улуу түшүнүктүн ээсимин деп кайра айтканда, баягы адамдын оозунда Алланын кулагында, пенденин оозунда периштенин кулагында дегенде анында бир сөздүн куну бар да, куту бар, орду бар, энергиясы бар. Аны айтып атып өзүңдө да ой пайда болот. Бул эмне деген түшүнүк деп. Ошондо сиз улуу түшүнүктүн ээсиңиз. Сиз пендеге аралашпаңыз. Ал көз карашка өтпөңүз, андан бийиктеп алдыңыз. Менин ар бир кадамымда чоң амал иштейт деген мантра бар. Мен саатына аалам жерге көңүл бөлүп турам. Менин духум эч нерсеге багынбайт. Жаратуучулукка өтүш үчүн ушу көчмөндөрдүн духу гана чоң орун болуп берет. Мен оттун сырын билип күч кубат алам. Менин геним жетилген. Мен күн башмын. Мен жаратуучулукту иштейм. Же болбосо жөн эле мен адамзатка багыт көрсөтө алам. Мындай эле жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Менде эмоция жок. Мен кайра майдаланбайм. Менде энергия бар. Караңыздарчы, мына ошентип самап айтуу менен гана көп нерсени жеңе алат экен. Самап айтуу бул ирээттөөчү курал. Адамзаттын гени жетилгенде боек берүүнү өзүңдү өзүң камсыздандыруу үчүн, же болбосо буруу үчүн, боёо үчүн, эски нерсени өчүрүү үчүн, жаңы нерсени көчүрүү үчүн мантра керек. Мантра адамды өтө тез ремонттойт. Жаратуучу сыйкыр ачкыч. Мантра 21-кылымга чейин толук кандуу иштеген эмес. Мантра ушул Кудай эволюцияга бийиктеп кеткен кезде жер ааламдагы закон өзгөргөндө өз күчүн көрсөтөт. Мантра тез убакытка баш ийбеген сыйкыр күч. Мантра бул жетилген гендин зор күчү. Эми курал менен же болбосо биз өзүбүздү жеңе албайт экенбиз да көз караш менен. Ушул улуу сөздөр менен жеңет экенбиз. Бизде рекламалык тыныгы бар экен, андан кийин сөзүбүздү уласак. Колгойду. Нерви темирдей бекем. Бардыгы жөп жөнөкөй. Жинденүү жана кыжырык айноо, тынчсыздануу белгилери жана чарчагандык, организмде магнийдин жетишсиздигинен улам болушу ыктымал. Магний БЛТ магнийдин керектүү деңгээлин калыбына келтирүүгө жардам берет жана өзүн сезүүнү жакшыртат. Магний БЛТ темирдей бекем нервтердин купуя сыры. Sanofi, Франция.
Адамзат ушу жаралганда тили оозчок жаралып, анан ушу турмуштун муктаждыгынан сөз пайда болуп, андан бери ушул эми белгилүү болгон окумуштуулар далилдеген суу, таш, темир, техника доорлорун басып өттү. Көптөгөн кылымдарды, бул 2000 жылдан да мурунку санак дүйнө биргелик кылымдарды, жылдарды басып өтүп, анан ошондо адамдын көптөгөн эволюциялык тажрыйбанын негизинде бош жаткан кара куш мээси ушу 21-кылымда иштеп баштаптыр. Ошондо мисалы бул жөнөкөйлөштүрүп айтканда биз бала кезде мындай эле столдордун жөнөкөйү бар эле, дивандардын жөнөкөйү бар эле. Биз бала кезде мисалы 1900-жылдары техника араң чыкты эле, тракторби, темир дөңгөлөктүү. Ошентип мына азыр эмне деген гана техника чыкпай атат. Эмне деген гана мына проводу жок телефондор, керек болсо ушу скайп менен дүйнөнүн аркы бети менен башка мамлекеттер менен ушул бири-бирин көрүп сүйлөшкөнгө дагы интернет, аба булактары аркылуу жетти. Ошентип отуруп ушул улам эволюцияны басып өтүрүп, ошо адамдын жаны кайра келип, улам жаштар жаңыча чыгып, өзгөчө чыгып, ойлоп тапкыч болуп мына ушундай болгон экен. Ушул 21-кылымда ошо адамдын мээси толук иштеп баштаптыр. Мен мындай ойлонуп көрсөм, окумуштуунун 6% мээси иштесе, ушу техниканы ойлоп тапкан, мына интернетти ойлоп тапкан, могу компьютерди ойлоп тапкан. Аны биз күчтүү деген менен аны да бир адам ойлоп чыкты да, значит, демек анын дагы аң сезими бийик. Анын 6% иштегени болсо, биздики может 1, 2, 3% иштер. Анда ушу менен деле жашап атабыз да, ушу менен деле оокат кылып атабыз, курсак тойгузуп атабыз, айнып кеткен жокпуз, үй бүлө багып атабыз, көз караш менен жашап атабыз, саясатка, дүйнөгө, адабиятка болгон көз караштарыбыз бар. Бул 21-кылымда ошондо толук иштегенде, ошол кара куш мээ толук иштегенде, ошол жаратуучулук иштелет экен. Ошондо кара куш мээнин ролу Кудайдын ролун аткарат дейт. Кудайдын ролу деген ошол жанагы кудуреттүү адамдар, касиеттүү адамдар жамгыр жаадырып, кереметтүү адамдар ушул баланын жүрөгүн көтөрүп, дем салып, батасы менен, назары менен жаратып, демек ушундай кайра башатка, же болбосо ошо башатта адам жаратуучу болуп жаралган экен, табият бейиш болуп жаралган экен, эми ошол кайра башатка айланып барып аткан экенбиз да. Ошондо таш бетиндеги, кыргыз жергесиндеги таш бетиндеги күнбаш сүрөттөр бул адамдын жаңы доордо өнүгүүчү формуласы болуп калат экен. Анан ушу биз айтып атабыз, мына алтын доордо адам көп жашап калат, жаңы доордо. Өлүм сырын таптык. Өлбөй жашоо үчүн эмне кылыш керек деп. Мына өлбөй жашоо үчүн эң биринчи ошо жер аалам менен гармонияда болуш керек экен да. Биз болсо ошо аял эркек гармониясын өтүп алганбыз. Же ак кара менен өнүшүп, ошол менен бирөөгө каяш айтып, анан аны менен рахаттанып, бирөөгө жаман айтып, же андан бийик өзүңдү сезип, аны менен рахаттанып калганбыз. Демек андан чыгып туруп, ошол эле гармония, же болбосо аял эркек мурун атаандашып, арыздашып, кызганып жашаган болсо, азыр эгиз адамга окшоп кетет экен. Баягы эгиздер бирине бири көз карашкандай болот, ою кандай болот. Мына ушундай эгизге өтүп кетет экен. Улуу сөздөр аркылуу тамактанып, адамзатты жаратып жашайбыз. Адамдын ишеними менен дүйнө таанымы аркылуу ошол мына улам бийиктеген сайын баягы майдаланбайт да адам. Болору болбоско кейбейт, болору болбоско уруш чыгарбайт, болору болбоско мындайча айтканда башын оорутпайт. Ошондо энергия кетпей калды да. Энергия эмне менен кеткен? Ушу жаман бир нерсени көрдүң, баягы өзүңдүн жан дүйнөң жарды болгондуктан. Мисалы кошунаңдын жетишкениби, тууганыңдын жетишкениби, же бир атаандашыңды, саясатчыңдын, же бизнесмениң мындай атаандашыңдын жетишкенин көрдүң да ошого кыжаалат болдуң. Нервиштеттиң, клеткалар өчтү. Ошо көз караштан, сөздөн, ошо аң сезимден өлүмдү жаратып алган экенбиз, карылыкты жаратып алган экенбиз. Анан эми ошо иштеги эле баягы аккумулятор кетти, ажырады дегендей эле, аккумулятор отурду дегендей улам энергия ошо менен кете берет экен, кыжаалат, анын ордун баягы клеткалары өлөт экен дагы. Акырындан ошо өлүм пайда болот экен. Ошол демек ошол түшүнүктөн, ушул табыгы илим алып, изилденип, өйдөлөп,
анан ошондон чыгат экенбиз да, анан ошондо өлүм сырын таап өлбөс болуп калабыз. Алтын доорду адам өз күчү менен курат. Адамдын аң сезими гени чексиз өсүп жетилгенде каалаган жашоосун өзү жаратат. 21-кылым деги эле бул жаратуучулардын кылымы. Жашоодо баардык закондор деги эле жашоодо. Ошо мезгили келгенде иштелет экен, эскирет экен, жоюлат экен, анан жаңырып турат экен. Мына кечегине дүйнө пир туткан социализм системасы эскирди. Дагы өсүүлөр болуп атат. Мына кыргыз кырсыгып бир сыноодон өтүп бир чоң сырга айланып атат. Ошентип отуруп эскирет экен, анан кайра доор алмашканда бир жаңырып турат экен, жаңылыктар болуп турат экен. Себеби мындайча айтканда 18 жашта биз башка сезимде элек. Анан мезгил өттү. 50-гө чыктык. Биз кайра 18-ге кайта албайбыз, ал анткени өткөн чак. Бизден азыр ансыгандай эле ошо ааламда деле, жерде деле, адамда деле өсүү болгондуктан ушундай мыйзамдар болуп турат экен. Демек ушул жаңы доордо адамдын жаратуучулугу иштелиш керек болот. Мына азыр ошо жаратуучулук иштелип атат. Кээ бирлер ушул турмушубузда эле жаман сүйлөп алып, ошол сөзү орундап калып атат, жаман ойлоп, ошол сөзү орундап калып атат, ой орундалып калып атат. Ошон үчүн бул жерде жаратуучулук, мына мантра сөздү баштап келе айттык эле, ошо мантрада мынтип айтылат. Менин жаратуучулугум бул ишенимдүү духум. Же болбосо менин сыйкырчылыгым бул ишенимдүү духум деп. Мисалы баланын жүрөгүн көтөргөндө деле бирөө көтөрөт, миңи көтөрө албайт да, аны ордуна келтире албайт. Анын ошо ишеними бар, ошонун бир касиети бар, ошонун бир жаратуучулугу бар. Кыскасы бул жаңы доордо адам ошол сырдашып сыйкыр касиетке ээ болот экен, же болбосо жойулат экен. Ошондо ошол кыргызчылык, шаманчылык бул эң чоң өнүгүүнүн чоң формуласы болуп калат. Эгер шаманчылыкты билбесе, баары бир адам туш тараптан банкрот болот. Бул кандай деген шаманчылык, мисалы. Жөнөкөйлөштүргөндө мына жаман түш көргөндө көп адам 7 токоч Бабедин 7 токоч нанын чыгарып, ата тегин Нарбайына багыштап, же бир түлөөсүн кылып, канын чыгарып, тобосуна жанып, ошонун баары эле шаманчылык болуп саналат. Тобосуна жанып атат, бир эми домун кылып атат. Үйдө аластайт. Анысыгандай бул жаңы доордо ар бир адам шаманчылыкты билгенге аргасыз болот. Ошондо кыргыз журту бул табыгый мыйзам менен жашап келет экен да. Мына бул жерде деле ушул баш мыйзамга караган ойдо деле айтылат. Баш мыйзам же болбосо ошо дүйнө өнүккөн, мына бул техникалык доордун же болбосо ошол дүйнө саясат, дүйнө эл өнүгүп аткан саясат менен кыргыз журту эч качан өнүкпөйт. Тетирсинче упурап, кутучуп, жоюлууга дуушар болот. Кыргыз журту эмне менен өнүгөт? Табыгый мыйзам менен, деги эле улуу мыйзам менен гана өнүгөт экен. Себеби биздин ушул улуттардан же болбосо ошо батыш элинен өзгөчөлүгүбүз бар экен да. Ошон үчүн кыргыз журтунун сырын билбей туруп, сырттан мыйзам таңууласа чүнчүп бук болот. Бунт чыгара берет. Ушул табиятка дагы энергия, кут, нур түшкөн мезгил. Табиятыбызды, экологиябызды кароого албай, баркын билбей, коргулуп, касып, чет элдиктерге сата берсек, ошол жерлердин пирлери, ээлери чарпып коет, мамлекетте оор жоготуу болот деле. Ошондо так берилет. Мына экологияны кароого албайын. Экология бул табиятта, жерене да. Аны кароого алмайын деги эле экономика көтөрүлбөйт. Себеби ошо мазардын ээси бар дегендей, могул үйдүн ээси бар дегендей, ар нерсенин ошол көзгө көрүнбөгөн ээси бар экен. Ошону мына ошон үчүн табиятка каршы жашаган эмес кыргыз журту. Табыгый мыйзамдын, улуу мыйзамдын негизинде ошол келечек болжоп жашап келген. Кайра эле ошол башатта болуп атат да, бул кайра эле башатка коюунуу жүрүп атат. Жаңы доордо
ушундай бир өзгөчөлүктөр болот экен. Мына ушу биздин башыбыздан өтүп атат. Эми бул жерде так берилет. Ошо адам өзү ишенип, аткарып, анан бирөөлөргө кеңеш бериш керек деп. Ошондо гана энергия так иштелет делип. Анан эң биринчи эмне кылыш керек дегенде, адамдын энергиясын жойгон нерседен кутулуш керек. Адамдын энергиясын эмне жоюп атыптыр? Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Сизди баягыдан бери көрүп атабыз, башталгандан бери. Мен Токмоктон чыгып атам. Ана сизге ушундай суроом бар эле. Мисалы бул бир үй бүлө, бир жаш эле үй бүлөчү. Ошо үйдөгү бир жаш үй бүлөнү бузса, булар кандай жазалат кийин? Бир мисал. Ушуну баягы өзгөдөн көрбөй өзүңөн изде деп айтылат да. Ошондо бизде мындай түшүнүк болуп калган. Тозокко түшөт, анан бейишке чыгат деген эле түшүнүк болуп калган да. Жок, бул жерде тозокту кое туралы. Дагы бир жашоо бар алдыбызда. Бейишти дагы эңсебей туралы, дагы астыбызда жашоо бар. Өздөрү жашоо эле болсо. Биринчиден бул ар бир адам азыр сыноодон өтөт. Жаңы доордо. Ошо сыноонун бир кырын деп чечем да, бул ойлойм. Ушундай бул негизи. Ошондо биринчи адамзаттын баары сыноо келет экен да, сыноо келет. Эми сыноо мына бул жерде ден соолугунан, ишинен, үй бүлөсүнөн, бала чакасынан, денеси жарым жандуу болуп калат. Аң сезими жабыркайт, сөзү кунсуз, өтүмсүз болуп калат, бийлигинен, байлыгынан, турмушунан делип берилет. Сыноо кырсык ар кандай келет экен. Сыноо берилмейинче адамда өсүү болбойт. А жерде эми ошо үйдө, үй бүлө эми ар кандай бузулуп аткандыр, мүмкүн эн ата тараптан, мүмкүн баягы жан дүйнөлөрүнүн жардылыгынан, бул турмуш өзү жеңил эмес да, турмуш өтө татаал, оор нерсе. Көтөрүш керек, жеңиш керек, чечиш керек дегендей. Ансыгандай бул жерде ошол кыр-кырын карап көрүшүбүз керек, урматтуу көрөрман. Кыр-кырын карап көрүшүбүз керек. Мисалы, ушул ааламдык мыйзамда эмнетип берилет? Ушу жазып келип туруп, точка коет го. Точканы 9 кырынан чечмеле дейт. Бир сөздө эмес керек болсо. Ошондо бир кырыны мындай карайлы. Бир кырынан ошол адамды ойготуу үчүн кырсык болуп атат деп карасак болот. Экинчи кырынан бүгүнкү күндө коркутуп үркүткөн башчы керек эмес, илгеркидей бир хан. Бүгүнкү күндө бир багыт көрсөтүүчү адам керек да. Бардык жерден да, жол башчы деп коет го, жол көрсөткөн. Анын сыңарындай ошол улуулардан урмат, сый, бир жакшы сөз, энергия кетип, балдар ушу мындай көз карашка алдырып, эри башканы эңсеп, же аялы башканы бир көз карашта болуп, ошондон ажырым болуп атышы мүмкүн. Бул деле ошол жаштардын өспөй калганы да. Ал бирөөнү алгандан кийин, же бирөөгө турмушка чыккандан кийин суу ичишип, нан кармашып, ант алышты. Нике кыйылды. Нике ааламдык мыйзам. Ааламдык мыйзам жана ант дегендей. АНТ. Ааламдык негизги тартип. Ошонун аркылуу антташты. Ошону бузуп атышат. Бул жерде мен ойлоп калам да, мурунку ошо жетип жетпей жүргөн турмушта жакшы экен деп. Мисалы биз үйлөнгөн, ошо биз куракта, же андан мурункуларда үйлөнгөн убакта квартира жок эле, үй жок эле, машина жок эле, эптеп эле бир бурчка үйлөнүп, анан 3 жыл 5 жылдап квартиралап жашап, анан эптеп бир фундамент куруп, анан ошентип бир 10-15 мүнөт ушул бир үй алып, бир машина алып, жеткичеңди ортодо убакытта бир 3-5 балалуу болуп калышкан. Ошо менен баш байланган. А бүгүнкү күндө ошо жаштарга баламда болсун деп жанталашып эн атасы үйүн алып берип койду. Кызымда болсун деп үйүн толтуруп койду. Анан эчтеке жок деле бул телефонду чукулап эле, анан бир
анча-мынча көз караш калдырып, кызганыч болуп, уруш болуп, бир ажырым болуп атышы мүмкүн. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бул жерде үйлөнөрдөн мулун биринчи убал соопты караш керек. Биринчи мына эртең жоготсо, ошо улуулукка өткөндө, кыз улуулукка өткөндө байыркы кыргыз кошок кошуп, ыргак менен улуулукка өтүп кетти деп туруп узатканда, ал улуулукка өттү. Ал үй тутунууга укугу бар, ал күйөө тутунууга укугу бар, ал төрөөгө укугу бар, ал үй бүлө башкарууга, абыс нажы менен катышканга, кайын журтту сыйлаганга, бийлик жүргүзгөнгө, келгин болуп келип атат, ал жерге келин болуп. Ошон үчүн караңызчы, улуулукка. Эми ал улуулукка өткөндө, мына бүгүнкү күндө эле ошол келинди карап көрөлү. Көтөрө албаса, эми абыс нажынын атакасы, психологиялык могу, турмуштун жетишпестиги, кайнененин же болбосо эле кечегине сүйөм деген, күйөм деген жарынын мүнөзүнүн бузулушу, аң сезиминин бузулушу, турмуштун жетишпес. Бирок ошого чыдаш керек ошол келин. Ошондо чыдаса анан жана улуулук тутуп алат. А жок, чыдабаса эртең турмушу бузулат. Аны баары бир экинчи турмуш, үчүнчү турмуш анчалык баары бир баа бербейт, сый бербейт, баркы кетет. Ошондуктан бул жерде үй бүлөнүн бузулушуна үйлөнөөрдөн мурун бул жерде берилет табыгы илим алыш керек дейт. Себеби аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч, жаман жака өнүксө, жегич, ириткич зат. Аял ушу ички өзөк деп берилет. Мисалы, бактын ички өзөгү суу алып берет, тиги башына чейин. Сырты жөн эле турат. Же болбосо холодильниктин корпусу бул эркек болсо, ички өзөгү аял. Ошондо ички өзөк эркекти мактап, коштоп, колдосо, же болбосо жан дүйнөсү жарды эркекти жана аял мактаса, жары мактаса, жоокер болот, баарына жетишет деп. Анысы кандай кыр-кырын карап көрүш керек. Эле барып эле мындай жазалаат дегенде ал жаңылыштык болуп калат. Чечели биринчи маселени. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламат. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Намаз жөнүндө, дават жөнүндө, тозок бейиш жөнүндө кандай карайсыз? Кудайдын бар экенин ишенесизби? Жакшы. Жакшы суроо бул. Кудайдын бар экенин жөнөкөй эле нерседен ишенсек болот да. Мындай эле, жөнөкөй эле. Ооба, Кудай көзгө көрүнбөйт. Аба көзгө көрүнбөйт. Жаныбыз көзгө көрүнбөйт. Мына жаныбыз көзгө көрүнбөй, бирок жан дүйнөбүзгө жараша жашап атпайбызбы? Значит, Кудайдын бар экени мындан байкасаңыз. Могу бизден турпатты ким бийлеп атат? Жан бийлеп атат. Демек, жан, аба, көзгө көрүнбөгөн күч, Кудай. Булар көзгө көрүнбөйт, бирок укмуштай бийлигин жасайт. Мына могу турпатты жан бийлеп атпай. Азыр эле адашасың же бийик дейсиң. Же болбосо жөнөкөй эле көзгө көрүнгөндөн карайлы. Мына агын суулар кетип атат. Кенедей эле булактан биригип. Бирок эмнеге дүйнө сууга толуп кеткен жок? Кайра эле ошо тияктан булак чыгып атат. Могу үйгө суу ачып коюңузчу, мынчалык 25 кран менен канча убакта үй толуп кетет экен. Мына ушул деле бир Кудайдын бир керемет касиети. Бул айланган күндү, жерди, түндү, күндү коелу. Жөн эле мындай эле сууну элестетип көрсөк, ошондо бул Кудайдын бар экендигине. Ошол Кудайдын буйругу менен ушул жашоо болуп атат. Кудайдын буйругу менен ушундай улуу илимдер түшүп атат. Бул чындык. Анан эми намаз жөнүндө мен мындай айтып өтсөм эле болот эле. Ооба, намаз жакшы, өз кызматын көрсөттү, адам кырсыкканда түштү, Кудайды эстеп туруп атабыз. Бирок бул жерде ал жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде эволюция болуп атат. Эволюция болуп, эмоция бүтүп, энергия менен адам жаратуучулукка өтүш керек болуп атат. Кара куш мээли толук өтүш керек, бийиктеш керек болуп атат. Бул жерде айтылган жок да намазда адамдын аң сезими аалам жерге таасир этет деп айтылган жок. Ал жөнүндө ыйман жөн эле болуп атат да. Караңызчы, канча бийик деңгээл. Ооба, пенденин оозунда, периштенин кулагында. Караңызчы, мына канчалык бийик деңгээл сөз. Ооба, бул жерде мына сактансаң сактайм деп кыргыз айтылат. Кудай айтат,
деп кыргызда айтылгандай сиздин өзүңүздүн жаратуучулугуңузга жараша бийик нерсе болот. Мына чеберди да, чоркокту да адам өзү жаратат. Масын дагы, касын да адам өзү жаратат. Кудай сизди жаратып койду. Андан аркысын өзүңүз жаратпайсызбы? Жакшылап жашабайсызбы? Жанагы сизге зыян алып келип аткан ден соолугуңузга, каражатыңызга, жытыңызга сигаретти таштабайсызбы? Караңызчы, ошого биз алыбыз келбей атат да. Анан Кудайга сүйөнүп алдык. Такыр эле ата энебизге сүйөнгөндөй. Сүйөнбө. Тетирсинчи азыр жаңы доорду өзүң жарат. Сени мындай өткөлдөн өткөрүп койду ушу 12-жыл жана конец света дегендей, майя календары бүткөндөй. Эми адам андан ары бир ошондо адамдын башына оор күн түштү. Адам өзү жаратып, өзү боеп, өзү кооздоп, өзү ишенип жашабаса, сизге эч кимдин жардамы тийбейт. Жатып уктап алсаң, жата берсең эчтекеге көңүлүң келбей, атаң тур дейт, апаң тур дейт, келинчегиң тур дейт, жакының тур, кой оокат кылбайсыңбы дейт. Кудай кантип сени тургуза алат? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мисалы Кудай деле ошо адамзатты жаратып, ошол бир кызмат кылар бекен деген, бир жакшы сөзү тиер бекен деген. Мисалы сиз бир атаңызды уят кылып, жаман ишке кирептер болсоңуз, атаңыздын жүзү карарат да. Анысыкандай ошо биз дагы чындап бир жаратуучулукка өтүшүбүз керек. Ошондо бул мындайча айтканда чектебеш керек. Бул жерде намаз окугандар эле бейишке кирет, тиге 5 убак сыйынгандар эле бейишке кирет, 30 күн орозо кармаганда бейишке кирет, андан башкасы эле мусор дебеш керек. Андан дагы бир даанышман сөз айткан экен, кыргыздын даанышманы. Ушундай сөз боло кеткенде 30 күндүк орозодон, 5 убак намаздан, ушу каба ташка барып келгенден дагы сууп иш жок деп бир мусулман айтса, андан Алла астында эч кандай сууп иш жок башка. Анда бир даанышман кыргыз айткан экен, андан да чоң сууп иш бар деп. Койчу деши, анан эки урушкан адамды жараштыргандан дагы өтө чоң сууп иш. Чын эле да. Бул жерде эки жаат болуп калып атат да. Теңирчи деп атат ошол адамдын арасынан, анан ар кандай агым динге, ал эми аны кое туралы, ал бүттү, ал эволюция, дагы бийиктейличи. Дагы мына аалам жаңырып атат, адамзат өзгөрүп атат, техника өсүп атат. Ушундай бийик көз карашка өтүш керек. Ооба, ал бирөөлөр үчүн кызмат кылып аткандыр. Бирок мындай Кудайдын 10 баласы болсо, анан бирөөнү бери киргизип эле бирөөнү калтырып койбойт да. Бирөөнүн тили бөлөк, бирөөнүн саясаты бөлөк, бирөөнүн жери бөлөк, бирөөнүн жайгашкан, бирөө тоодо, бирөө чөлдө жашайт. Ар көз карашта болуп атпайбы? Мына казак менен кыргыздын тили бир, өңү бир, айырмалаш деле кыйын. Тилинен асмас айырма бар. Бирок ал улут ааламдык дастан айткан жок да. Үмөт Саякбай, Сагынбай ата деген чыккан жок да. Мына кыргыз журтунун өзгөчөлүгү ушундай болуп атпайбы? Ааламдык дастандарында, ааламдык байланыштарында. Кыргыз эч качан эч кимди бөлгөн жок. Тетирсинчи ошо бир орус турса, аракет кылышат. Ошол жаман ойдо калбасын деп, ошо орус тилинде сүйлөгөнгө, улутту бөлгөн жок. Мына кыргызда ушул болуп атпайбы? Мына бата берип коюңуз дегени, батаңызды алайын деп келгени, сөзүңүздү угайын деп келдим дегени. Атаң Кудайың, энең умайың деп ошону пир тутканында, батасы менен, назары менен жарата билгенде, мазары жакын тайыбайт, базары жакын байыбайт дегенде, мына мазарлуу жерде болуп атпайбызбы? Чындап тайыбай туруп атабыз. Кыргыз кырсыкты асмас. Бирок чыныгындай жанагындай дүйнөнү каптаган согуш болуп кеткен жок да кыргыз жергесинде. Демек баарын сиңире билген. Муну ошондо убадалашып турубунан кайтсаң, айтып коет кыргызда. Теңирден тетири кеттиң дейт да. Ошол эле эмне деген сөз? Ошондо эле бул адам бир кыргыз өзү Кудай. Эмнеге дегенде ошол мына кыргыздын улуунун назарынан калган бала оңбой атпайбы? Ошон үчүн жамандыгын, жаштыгын, кыялын, мүнөзүн, терстигин жана улууга көрсөтпөгөн ушул. Оңбогур ушу бирди көрөт окшойт деп айтпаса да оозунан чыгып кетсе, ошол орундалып калып атпайбы? Мына жаратуучулук иштелген. Бирок бүгүнкү күндө ошо жаратуучулугубузду жоготуп алып атыкпы? Аксакалдар деле, байбичелер деле өзүмчүл болуп калды. Ушу асмас пул үчүн эки жүздүү болуп калды.
Бирөөнүн саясатын, кадимкидей эле саясат сүйлөп калды. Тиши саргайып ушунча бир жаман нерсеге өтүп кетти. Мына ошо башатта отургандар бирин бандит деп атат. Бирин мал катары, бирөөнү теке катары. Эми ушул деңгээлге, ушул жашка, пайгамбар жашына чыккан адамдардын оозуна алчу нерсе ушул. Ошол кайра эле бизге сабак болуп атпайбы? Ошон үчүн жаманды жаман дебе. Жамандагы кыял, сыпат менде жокпу деп сен өзүңдү тарбияла. Караңызчы кыргыздын кебин. Өзүңдү тарбияла, сен аны жаман дебе. Ооба жанагындай бузулат, үй бүлөйдө төмөн кырсык болот. А сени келип алып периште жазалабайт да. Ааламдык күч жерге түшүп алып жазалабайт да. Кудай жазалабайт да. Бирөө аркылуу сени жазалап атат. Бирөө аркылуу кырсыктырып атат. Ошондо ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Керек болсо ажырап, тыштап кетмек турсун. Сен өлүп калганга, эрте өлүп калгаңда сенин акың жок. Мына 3 бала, 5 балаң менен бир болору болбоско арак ичип же мушташып же сүзүлүп өлүп калды. Аларды азапка салып тыштап коюп кетпедиңби? Бир жанды, бир үй бүлөнү. Ошон үчүн күрөшүп жашаш керек болот. Ошондо бул турмуш акыретке тарбиялоочу эң улуу иш болуп атпайбы? Жан дүйнөнү өстүрүүчү. Ошондо эмне менен өсөм дегенде ошо үй бүлөнү тарбиялап атып, биринчи мектебиз ошол баягы биздин тренировкабыз, маршировкабыз ошо экен да. Ошон үчүн бул акмообу жашоо акыретке жараксыз экенин элге жарыяла. Бул жөн эле калчу нерсе, бирок ошо адамдык парзыңды, эркектик парзыңды, ошо кыргыз экениң парзыңды, улуу эл экениңди, мына биздин максат ушу болуп атпайбы? Биз ошо адамзаттын маданиятын көтөрүшүбүз керек. Ал ырчоор эчтеке эмес, ырчоор маданият эмес. Мына артисттер өздөрү таап алат. Өткөндө бир тойго барсак, бир артист мындай түндүктү көтөртүп алыптыр, темирден. Ага кыз менен баланы салып алыптыр. Өздөрү ойлоп таап атат, ал маданият эмес. Могу жан дүйнө маданиятын ааламдык түшүнүккө жеткирүү, ушул биздин максат болуп атат. Адамдын аң сезими бийиктесе, ошого жараша саясат, ошого жараша түшүнүк, ошого жараша жашоо болгон атпайбы? Ошо түшүнүк ылдыйлап кеткенде, дээр иштебей калып анан ден соолук бузулуп, ошондон ооруп, сыркоо пайда болуп атпайбы? Түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оор сыркоодон кутуласың. Ушул максат болду. Мен ошого биз калыптансак, баягы ата ордунда болсо бала чака ошондой тартиптүү болот, ошол сыпаттуу болот. Эне атабыз улуулугун билбей ордунда болбосо үйдө бири кеч келет, бири эрте келет, ошол сыпатка калыптанып калган атпайбыз. Ошон үчүн улуу кыргызга адам ата көрүнүп, табыгы илим түшүп, анан тапшырма, сунуш, биринчи кабар, анан сунуш, тапшырма берилип атат да. Ошон үчүн мына менин жаралуу максатым. Мен ушунча ишеничтемин. Мен ушунча бийик түшүнүктөмүн. Ошон үчүн менин жеткирүү максатым ушул болот. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар. Эки буттунун баары касиеттүү. Адамды бөлбөгүлө, динге, улутка, улуубуз биз. Ошон үчүн бөлбөшүбүз керек. Адамзаттын баары окшош. Тили, саясат эле өзгө болбосо, эки көзү, эки бутту, турпатынын баары бар. Ал бүт эле ошо адам атадан тарагандар. Ошентип туруп анан улуусуна тапшырма берилип атат да. Мына бир муундан сүйлөгөн бийик, мына ааламдык дастандары бар. Ааламдык дастан бул ааламдык философия деп берилет. Мисалы Манас Семетей Сейтек. Биз ошону касып, ошону бир жомокторун өзүбүзгө калыптандыра алган жокпуз. Азыр жомок эмес эле анекдоттор чыгып кетти. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Мен ойлоп атам, ушу 2 жылга жетип жетпей адамзаттын аң сезими айласыз өзүүгө бир мажбур болот. Мына бизге келип илим алгандардын бийиктегенин көрүп атабыз, оор сыркоодон кутулганын көрүп атабыз. Демек баягы Куранды колтугуна кысып келип дем салганда жакшы болгон дегендей, бул ааламдык мыйзамдардын да ошончо касиети, керемети бар. Өзүмдүн түшүнүгүмдүн да өзгөргөндүгүн, өскөндүгүмдү, эски кыялдын, эски эмоциянын калгышуун көрүп атам. Бул табыгый илимдер боюнча суроолор болсо, түш жоорлар боюнча суроолор болсо, менин чөнтөк телефонум 550 788 188. YouTube'da Кут Арстаналай
биринчи бөлүм деп көрсөңүздөр ушуну көрө аласыздар. Анан СТВ каналынан ушу 5-иш күнү кечки 9:20 дагы ушулардын уландысы талкуу кеңеш болмокчу. Анан ушул илимди жеткирип, түшүнүк болуп аткан ушул журналисттерге, ушул Манас жаңырыгынын жетекчиси Темирбек Токтогазиевке да терең ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ал киши ушул кыргыздын дүйнөсүн издеп, Манасты иликтеп, кайсы доордо, кайсы жерде жашаган, кайсы жерди бийлеген, мына ушунун баарын алып жүрөт. Мына ушундай адамдар болсо эле ошо кыргыздын улуулугун, деги эле ошо ааламдык, деги эле жан дүйнө маданиятын бийиктетип, эртең адамзат ушундай бийиктеп, журтубуз ушундай бийиктеп, ошого жараша саясат, ошого жараша маданият, ошого жараша жашообуз болот. Ошентип кичине кырсыгып, бир сыноодон өтүп, бир сырга айландык. Эмки жумада ушул саатта, ушул күнү жолукканча сак саламатта туруңуздар.